ген планда бар. Анан силер там салабыз деп атасыңар. Биз азыр кирип чыктык. Могу жерден мынтип метрлеп чыксаң дагы, тамга дагы, жолго да жетпейт. Мен инженер 10 этаж үй кандайынан кичинекей болот? Ген план барбы? Жол өтүш керек. Жол өтүш керек деген жол бар, бирок ал жол биздин территорияда болуп атпайбы? Тартпай турбайсыз бирөөнү биринчи көрсөтүп койгон. Көрсөтөбүз, тартып берет да. Жашырганда эмне бар? Жашырып турган эчтеке жокпу? Ол негизи жол болчу, Чапайга ол чыгат турган жол болчу. Азыр карасаңар, мына жерде жүздөгөн үйлөр турат, а бир эле чыгат турган ооз бар. Эртең менен келсеңер, мына жагы пробка, көчөгө чыга албайбыз биз. Жерге болбойт бул. Жок, если, например, на сколько жителей вы хотите дом построить? 81 квартира. Ушул строительный айынан Турцияда ушундай болуп атты, ызчы болуп. Мына жолду карасаң, каалаганда ачып коесуң өзүңөчү, бизге жол жок. Акылбек жапар. Ана жолду жаап алган, бүтүн эле жолду. жолду сатып албадым. Мен Жол, участок ичинде жол барбы? Бирок сиздер да ушунча адамдарды каратып туруп, бирок ушул кадамга барып атканыңыздар, ошол нерсени түшүнүп туруп, бүгүнкү күндө мына экология биринчи маселе, смог мына ыч болуп атат. Экинчиси мына кече Турцияда болгон мына апаттар, жер титирөөнүн апаттары канчалык деңгээлде ушул строительствого уруксат жол болот, болбойт, аны карашыңыздар керек эле. Саламатсыздар, урматтуу Сто Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз ошо Бишкек шаарындагы баягы эле курулуш көйгөй тууралуу да кеп кылган турабыз. Өзүңүздөр көргөн бул Ажыбек Баатыр көчөсү экен. Ошол келип бул жерге мындан ары жол өтүп кетиш керек болгон экен, бирок азыр ошол жолдун үстүнө дагы бир курулуш компания үй салып атыптыр да. Ал эми жанында жайгашкан бул көп кабаттуу үйдө азыр аны да көрсөтөбүз. Ушул көп кабаттуу үйдүн жашоочулары нааразычылыгын билдирип биздин редакцияга кайрылышты да. Эмнеге мындай болуп атат? Жол салынбай эле анын үстүнө 10 этаж, 10 кабат болгон үй түшүп атат деп өзүнүн нааразычылыктан айтып атат. Эми азыр өзлөрүнөн сурап, ушу көйгөйдү ачыктаганга аракет кылалы. Байке, салам алейкумдар. Ушу айтып кетсеңиз, кандай болуш керек эле мына көчө келип атат, Ажыбек Баатыр көчөсүчү? Биз деген ушу Ажыбек Баатырдын көчөсүндөгү тургундарыбыз. Акыркы күндөрү ушу айланабызда көптөгөн үйлөр курулуп жатат да. 3 мектеп бар. Кийин ушул Ажыбек Баатырдын планы боюнча, биз түшүнгөн боюнча Бакаевага чейин өткөзүш керек болчу да. Өтүш керек болчу да. Анткени биз деген ушул жерден чыга албай атабыз да. Мектепке келгенде Жок, жол келе ушул жерде токтоп калып атат. Ошол жерде токтоп калып атат да. Ушул машина чыккан жерде ушул жол Бакаевага чейин өтүш керек болчу да. Ошондо бирок ошол жолдун үстүнө азыр кайсы компания үй куруп атат? Бизге билгенибиз боюнча Алинур деген компания, строй компаниясы үй курабыз деп атышат. Көчө биз чалсак, продажасын баштап атышат. Эчтеке казылбай эле, эчтеке элек, продажасын баштап атышат да. Проектсин ансын айткан жок. Анткени бизде старт продажа башталды, бирок аны биздин офистен билсеңиз болот деди. Сатылып атат квартиралар да? Ооба. Эми андай болсо, мына эми жашоочулар келди, азыр барып ошо үй салынып аткан жерди көрөбүз да. Жүрүңүздөр, бияка кирип көрөлү. Когда план есть уже, они должны вывести план, как это все строится, какая будет развязка дорог, сколько-этажный дом. Кого можно, да? Тамара, можете рассказать? Проект видели, как они будут строить? Проект мы не видели, но по информации, что здесь будет строиться либо двухподъездный, либо трехподъездный дом, вот, 10-этажный. Но по информации нам, как сказали, мы в госрегистре узнали, что у них красная книга, но позвонив им, они сказали, что у них зеленая книга. И при строительстве, то есть когда будут люди покупать котлована, квартиры, в договоре это будет прописано. И при окончании строительства, то есть эту зеленую книгу переведут в красную книгу. И насчет дороги, вот эта дорога насчет должна дороги, быть, да. По идее, вот эта дорога Ажыбек Баатыр, она должна выходить на Чапаева.
то есть Бакаева. На этой стороне, да? Да, в западном направлении, потому что вы сами сейчас видели, людям не разъехаться, дорога узкая, и, соответственно, будет стройка, будет техника, и нам туда и школа. Это сейчас будни не тоже нужно будет посмотреть, потому что людям сложно проезжать. Сказали ждите. Ну, в понедельник, скорее всего, нам дадут ответ. А прокуратура что говорит? Прокуратура направила письма в Ленинскую прокуратуру, то есть главному прокурору. Вот прокурору Ленинскому району Байзакову. То есть вот они. Проект закона с постановлением положить прокурор Бишкек. А в скором времени дадут вам ответ, да? Да, в скором времени нам дадут ответ. Ушул боюнча деле, да, кимде бар кошумча үй салынат экен бияка окшоң болуп атсыңар же эмнеге мындай нааразычылык болуп атат ошо себептерин? Эми бул үйдү биз алып атканда бул жерден жол өтөт тетиги Ажыбек Батыр менен келип Чапаевка ушундай жол өтөт дешкен да. Анан кийин биз азыр могу жерге там түшкөн аябай туура эмес болгондуктан тиги расстояниясы деле если бүт ченеп неметип келсе туура эмеспи деп ойлоп атабыз да. Өтө тыкыз болгондуктан анан могу жерде мектеп жайгашкан частный. Бул жерден 2 машина араң өтөт. 3 машина уже не развернется. Күндүз бул жерде пробка невозможно. Өтө албайсың да, машиналарга кыйын. Анан могу жерде негизи эле могу тупик болуп аябай кыйын болгон атат да. Если могу жерге там түшсө, могу айланадагы баардык үйлөргө аябай ыңгайсыздык пайда болот да. Туура эмес. Ушул жерден жол эле өткөнү туура болуп атат. По всем. Негизи жол өтүш керек. Анткени биякта вообще жол, развязка жок. Бүт тупик болуп атат. Негизи мурдагыдай эле ушул жерге жол түшкөнү туура. Баке. Баке. Кайрат Кенжебаев, бул элдер чакырган. Бул жака неме кылган, бул жерге силер эмне дедиңер, бияка чыгарып, биз охрана элебиз. Охрана өкүлдөр барбы? Компаниянын өкүлдөрү. Рұқсат сурап кирбейсиздер, чыгыңыздар. Биз иштеп атабыз биякта. Жо биз сурап алалы, монча эл кызыгып атат. Эмне болуп атат, кандай курулуш жүрүп атат депчи баке. Бияка рұқсат менен киргиле да. Кимдин уруксаты керек? Ал келет ошо эмне туруп турган. Чалып коесузбу, келсин, биз күтүп атабыз. Буякта көрүп алалы деди, эл буякта жол өтүш керек болчу, биз мындай болгонго нааразыбыз деп атат, монча элчи. Ким жооп бериш керек айтсаңыз, компаниянын өкүлү келсин да. Ошо бияка чыгып бериңиздер, аз келсе өздөрү жооп берет. Азыр эме деп атат. Компаниянын өкүлү, представитель компании говорит, приедет. Пока говорит, давайте, пожалуйста, говорит, снаружи подождите, говорит, ну давайте подойдем. Машиналарым чыгат бул жер. Да. Кайсы компания байке бул? Бемен компаниясы, только водитель менен, экскаватор. Алинур Групп. Негизи ушул жол Ажыбек Батыр көчөсү өтүп келип тиги жакка өтүп кетиш керек болгон экен да, жол кетиш керек болгон. Бирок ошол жолдун үстүнө азыр Алинур Групп деген компания үйүн салып атыптыр да. Бирок азыр мамлекеттик курулушта Госстрой деп коебуз, мамлекеттик курулуш кызматынан келген маалымат боюнча бияктан эч кандай Алинур Групп компаниясы курулуш жүргүзүү боюнча эч кандай арыз менен кайрылып атыптыр да. Азыр компаниянын өкүлү келет деп атат. Келсе дагы бир катар суроолорду беребиз. Саламатсызбы, мен Ниязбекова Мерим, Ажыбек Батыр 1В көп кабаттуу үйүнүн тургуну болом. Биздин угушубуз боюнча бул жерден генплан боюнча жол өтмөк. Бизге азыр бул жерге Алинур Групп компаниясына биз каршы эмеспиз, бирок туура жерлерге үй салыныш керек деп ойлойбуз. Мындай башаламан салынган үйлөргө жол берилбеш керек. Биз бул стройканын башталышын мындай кокусунан эле байкап билип калдык. Анан өзүбүз көтөрүп бул теманы уже качан башталды бузулуш иштери? Бузулуш иштери 2-3 жума болуп калды. Бир ай болуп калды. Бир айдын жүзү болуп калды окшойт. Сиздер үй алып атканда ушул жактан жол кетет, биякта жол тыгыны болбойт деп айткан да. Биз бул үйдү сатып алып жатканда кээ бир сатып алуучуларга Ихлас компаниясы айткан экен, бул жерде эч кандай көп кабаттуу үйгө курулуш болгонго мүмкүн эмес депчи, уруксат берилбейт депчи. Анан бул жерде жол болот депчи, жол өтөт бул жерде деп. Анан бизде бул жерде өзүңүздөр эле көрүп турасыздар, могу мектептин алды кичинекей жол. Бул жолдон биз могу жерде канчалаган үйлөр турат, же машиналар койгонго место жок.
даже нары бери өткөнгө уже кыйын да. Сатып, например, мектеп жабыларда бул жер вообще машиналар нары бери пробка болуп калат, мындайча айтканда. Анан монда кандай эле курулуш башталып кеткенде өзүңөр деле түшүнбөй турасыздар. Ооба, түшүнбөй эле калдык. Анан биз уже угуп баштадык, ушундай компания сатып алып, Алинур групп компания сатып алып, көп кабаттуу үй курулуп баштайт деп айтканын анан биз Ушул бири вы деп атпайсызбы? Ушул үйдүн тургандары жалпы эле каршысыздар да ошо курулушуна? Баарыбыз каршыбыз, баарыбыз. Бул жерде элестетиңиздер, аралыгы өтө жакын. Мен мындай жакын аралыкта үй салганын вообще көргөн эмесмин да. Бул туура эмес деп. Анан биздин бул Ажыбек Батыр могу биздин үйүбүздүн бир тарабы эле күн тарап, бир четинен күнүбүздү полностью тосот экен бул эме. Тосуп калат да ошондо. Ооба, күн. Бул үйдө, например, 2 жыл стройка жүрсө, элестетиңиздер, жакын аралык. Бул жерде ооруган возрасттагы, мындай жашы улгайып калган апаларыбыз бар үйүбүздө, жаш балдарыбыз бар, мектепте окуган, садикке барган, бар жообузга бул кандай десем, оорчулук, тоскоолдук жаратат да. Вообще туура эмес бул. Мен кайсы эмне себептен мэрия, ген прокуратура, ген архитектура мындай курулуш башаламандарга эмне себептен, кандай эме менен уруксат берип атасыздар, биз такыр түшүнбөйбүз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз кечеке эле берген сиздин интервьюңуздан ошого таянып сүйлөп жатам мен. Сиз мындан кийин башаламан стройкалар болбойт деп айттыңыз. Ошого терең ишенебиз. Сиздин сөзүңүзгө гана таянабыз. Ажообуз катары, бул мамлекеттин башчысы катары Бишкек вообще башаламан болуп кетти. Мындай планы жок эле үйлөр курулган, бул өтө эме да, мындай өкүнүчтүү. Кече эле Турцияда болуп өткөн окуяны көрдүк, бар жообузга сабак болушу керек деп ойлоймун. Ар бир адам мындай как жөнөкөй адам катары түшүнүшүбүз керек да. Строительный компаниялар дагы, сиздер дагы үй куруш максат эмес, кичинекей жөнөкөй адамдардын дагы мындай ойлорун угуп дегенде ошолорго мүмкүнчүлүктөрүн карап анан үй салсаңыздар деп ойлоймун. Рахмат. Assalamu alaikum. Kim болосуз? Мен Алинур групп. Кез Алинур групптун келиңиздер жакыныраак. Өкүл болосо? Өкүл эмес, ген директормун. Ген директор. Атыңыз ким болот? Акназар. Акназар, фамилияңыз? Бактыбеков. Бактыбеков Акназар. Акназар мырза, сиз буякта салыпсыз жердечи? Жок, баштай элек, эмки жума баштайбыз. Эмки жума котлован казып, кандай болот проектиси? Котлован казганда эми бул жер 27 сотик, кызыл китеп. Анан кийин үй 9 сотигине эле курулат. Негизичи. Канча этаж болот? 10 этаж. Анан бул үйгө параллельный кетпейт булчу. Мондай Г формасында кетет. Бул үйгө эч кандай мындай мешать этпейт, инсталляция полный өткөн. Жакын болуп жок үй эмес, бул жерден жол өтөт деп эле ген план менен. Эми ошо сурооңуздар берсең, мынакей Алинурдун ушул курулуш компаниясынын өкүлү келди. Сиздер мына Акназар, бул биз үйдү алып атканда могу жерден мен жеке укканым ушул жерден жол өтөт дешкен. Жол өтөт, ген планда бар. Ген планда бар. Анан силер там салабыз деп атасыңар. Биз азыр кирип чыктык. Могу жерден мынтип метрлеп чыксаң дагы, тамга дагы, жолго да жетпейт. Мен инженер 10 этаж үй кандайынан кичинекей болот? 10 этаж үй. 2 подъезд, 2 подъезд. Канча квартира? 81. 81 квартирага силер игровая площадка кылып беришиңер. Парковкаңар кандай? Анан машинаны каяка кыласыңар? Көп баспайт да, көбүнчө 20 машина бардык нормадан өткөн. Анан кийин бизде положительный заключение, госэкспертиза бар. А силер качан сатып алдыңар бул жерде? Акназар? Жок, департамент госэкспертиза берет да. Берди эле уруксат да. Гостройдон баягы келип силерге кире албай кетиптир го буякачы. Аз жолун алдык да, көрдүк. Жок, булар бул сиз могу үйдүн бири бул экен, ошо жашоочулар ошо. Силер незаконное осуществление строительной деятельности деп жазган экенсиздер. Ооба. А бул жерде стройка жүрө элек да. Строительно-монтажные работы башталды. Когда вы получили разрешительные документы на строительство жилого дома? 10 февраля. Этого года? 10 февраля. Анан силер ага чейин эле баштадыңар го, бузганыңар баары бизге болот. Бузган бул строительно-монтажный работага кирбейт. Баягы геолого-разведочный работаңарчы? Ал до начала разрешительных документов или жаза беришти. Это месяц назад было. О, конечно, ал геологический изыскательный работа, ал деген сөз бурить этет. Канча метрде? Эжеке, мен сүйлөп алайынчы, суранычы. Парковкалар канча квартирага? Жок, эжеке, бул жакта отвечать этип берейинчи. Геологический изыскательный работа, это до проектных работ. Канча метрде суу залегать этет. Ошонун баарын жасагандан кийин анан проект жазылат да. Аны кайсы служба жасайт ошо разведочная работа? Кыргызгиз. Кыргызгиз. У вас Бишкек глав архитектурадан разрешительный алган турбайсыңар? Алганбыз. 10-го, да, значит? Нет,
ал архитектурадан биз биринчи агыз алабыз. Архитектурное градостроительное заключение мурда Апулия. Анан кийин ошону алгандан кийин биз дальше проектты согласовывать этебиз. Архитектурный части, генплан, архитектурный немен. Аны алып алып туруп баардык документацияны алып, то есть конструктивная часть, архитектурная часть баарын алып туруп госстройго тапшырабыз. Департамент госэкспертизы. Анан департамент госэкспертизы либо положительно дает, либо отрицательно. Тамара, можешь подойти? Вот все документы у вас, да, на руках. Вы тоже можете показать, что госстрой какой ответ дал вам? Вот жаңы эле госстройдон келип турду, госстройдон жоочу, ошол боюнча. Можете прокомментировать? Давайте я вам даже покажу. Я просто никаких документов с собой не взял. Если хотите, в понедельник встретимся, я вам все документы расширительно покажу. Что нам ответил Госстрой? Экспертизада жол чыга элек туруп силердикичи, уруксат берилгенби, берилген эмеспи депчи. Сейчас я вам. Вот. Положительное заключение госэкспертизы. У вас зеленая книга или красная? Красная книга. Красная книга? Да. Можно ли здесь строить А жол кандайча? Жол кетиш керек болуп, жол кандайча красный книга болуп кетти да? Жок, байке, бул жерде эми генпланда, например, генплан барбы? Жол өтүш керек деген. Жол өтүш керек деген жол бар, бирок ал жол биздин территорияда болуп атпайбы. Например, сиз бир жерде 2 этаж үй салып койдуңуз. Анан мисалы андай жерде генпланга кирип калган жер берилбейт да негизи. Шаардык Жок, ал генплан 2006-жылы утвержденда. Ал жерде проект застройки квартала бар. Смотрите, если по генплану идет дорога, да, соответственно. Нет, он же на нашем участке, мы строим же, нигде дорога же. Мэрия продала просто дорогу, что ли? Не мэрия же, здесь раньше Айсквин, да, был, по-моему. Да, вот мы у них купили землю. И получается, муниципальная дорога тоже была. Жок. Г түрүндө болгондо түшүнбөй атат бул элдерчи. Г түрүндө кандай бет маңдай болуп каласыңдар. Сиздер менен понедельник жолугалы. Мен сиздерге полный документацияны көрсөтүп бул жерде түшүндүрүп берем. Кайсы жерден жол өтөт. Сноско кетет окшойт, вот это здание тоже. И дом впритык бизге, а подъездга качат. Бекабы. Жок, силерге впритык болбойт эжеке. Сиздерге даже эми тиги жактан вот архитектора пригласим. Он тоже вам объяснит тогда. Ооба, по закону кандай деп. По закону. Например, бул жактан жол болсо, жол эми 8 эле метр болуп атпайбы эжеке? Кандай случай болгондо да байке угуп туруңуз. Могу жерден жол өткөндө сиз жолдордон да каралык сакташыңыздар керек, биздин үйүбүздөн да каралык сакташ керек. Ошондо сиз айтасыз, бул үйгө такыр мешать этпейт депчи, сиз кандай эме менен? Жүргүлө. Например, эң адам Жүрүңүздөр, кирип көрсөтөмбү, жүрүңүздөр, кирип көрөлү. Азыр жеринде түшүндүрүп берсин, азыр биз жана күзөтчүсү кубалап чыкты го чыккыла депчи. Азыр ошо ичине кирип өзү түшүндүрүп берсин. Ошол жерден сурооңуздарды бериңиздер, кандай болот, эмне болот, кандай түшөт бул үй. Эгер азыр эми курулуп атканда чечип албасаңыздар, кийин кыйын болуп калат деп ойлойбуз. Анткени кийин курулгандан кийин булар деле акчасын коротот, убактысын коротот. Бүтүшкөн экен да. А биз вообще кабардар болгон эмеспиз да. Эч кандай. Даже бул компания сатылганда билген эмеспиз. Курулуш иштери жүрө турганда билген эмеспиз вообще. Даже если курулса деле биз противбиз да. Ооба, баарыбыз противбиз. Кантип бул кандай мешать этпеген тиешеси жок деген келе таң каласың да бул жакта адамдардынчы. Кандай болсо деле курулушуна каршы. Курулуш болуп атса, ооба, биз бул жерге жол ачылып, курулуш эмесине каршыбыз. Мына жолду дагы тартыш керек эле да. Ушул убагындачы азыр мына жерден мына мектеп турат, мындан бул жакта да мектеп бар. Биз эртең менен проспект Мирага чыккы чейин бир пробка. Бул үйдөн чыкканча. Анан проспект Мира жактарды айтпай эле коелу, эми бул ушул жолго туура келбейт да. Мына ушунча дом, бул жерде да дом түшүп атат. Мына да азыр элдер жашабайт мына домдочу. Булар да жашаса, биз кантип чыгабыз үйдөн? Кантип барабыз жумушка? Ошол жагы дагы ойлондуруп атат да. Мейли күндү тоссун, башка кылсын, анысына деле. Мына жол талапка жооп бербейт да. Жолдун канча эмеси. Иш күнү келип да тартып берсеңиздер жакшы болмок да. Жүрүңүздөр эми кирип өзүнчө жеринде көрсөтүп берсин баарын, жүрүңүздөр. Алдыга чыксаң. Азыр байке тартпай турбайсыз бирөөнү биринчи көрсөтүп коюң. Көрсөтөбүз, тарта берели да. Жашырганда эмне бар? Жашыра турган эчтеке жок го? Көрдүңүз сиздин атыңыз ким? Кайрат Кинжибаев, 100 беспредел башкы берет. Мына көрдүңүзбү? Бул жак широкий да. Үй бул жагынан түшөт, моундай болуп.
бир блогу мондай түшүп бул жагына келет, а бир блогу мондай. Кандай дейсиз, түшүнбөй калдык. Бир блогу Буякка чөт да, анан бияка келет. Жок, наоборот. Бул жагынан мындай болот. Тияққа чона мындай келеби? Ортосу бияк болуп калабы? Да, Г-образный, то есть оттуда один блок. Жок, анан моякта 8 метр жол керек деп атпайсызбы? 8 метр болгондо силер жолго эле притик болуп калабы ошону үйүңүздөр, э? Жок, притик болбойт. Еще расстояние остается же. Вот здесь, например, я вот точно не помню, аябай кенен да бул жагыч. Поэтому мы дом отсюда проектировали. Кайсы жак менен бенин көрүп атасыздар, бизге аябай таңдалыштуу болуп атат да. Мына үйүбүз болсо түбүндө үй. Жок, мындай болот дейт. Те бас жагына чөт дейт бири, блок. Экинчиси ушундай чөт, Г-образный чөт дейт да. Вот здесь я же объясняю же. Вот здесь? Вон с той стороны вот так один блок будет. И с этой здесь вот так. Каяка чейин болот второй блок? Где-то вот отсюда. Значит, уголда болобу үй. А здесь что будет? Детская площадка там. Остается же место. Акназар, мол жерчи? А дорога тогда как? Вот это я не могу понять. Дорогу как 8 метров Тоже туда. ваша земля? Тоже будете дом строить потом? А что вы там будете строить? это дом. Смотрите, хорошо, дом Г-образно будет стоять. Дом Г-образно будет стоять. Хорошо. А дорога 8 метров, как она будет? Вот оттуда пробивается же. Но эту дорогу мы никому не обещали, то, что это какая-то, а дорога вообще пользуется. Эта дорога, вот, пожарный заезд будет. Пожарный заезд. Да? Пожарный заезд біздің участокта. Біздің участокта қантеп? Мурдатан бери айтып келип атат. Биз жактан бул эмчи Чапайкага чейин жол ачылат деп мурдатан бери айтылып келип атат. Элестесеңер, ушул жерде жүздөгөн үйлөр турат. Мына бир эле неме ход бар кирип чыккангачы. Для пожарного заезда. Ну да. А у вас есть в этом доме А у пожарный нас заезд? нету. У нас только вот с этой стороны. Мы вот запроектировали по всем нормам, через пожарку прошли. Сиздердин бул жерде жол болгон үчүн гана сиздер ошону эме алып атасыздар. А если жол эме болгондо сиздер деле андай эмеңиздер жок. Бул негизи жол болчу, Чапайкага чыгат турган жол болчу. Азыр карасаңар, мына жерде жүздөгөн үйлөр турат, а бир эле чыгат турган ооз бар. Эртең менен келсеңер, мына жагы пробка, көчөгө чыга албайбыз биз. Вообще чыга албайбыз көчөгө. Да. Ну, байке, біз бұл жерде эми сатып алдык да эми. Сатып алсаңар, мыйзам чегинде, мыйзам чегинде өттү. Эме кыла бербейм, жолду ачып койгула, биз үйгө кирип чыкканы. Туурабы? Акназар, ошондо могул биз турган могул аянт мына тозулуп турбайбы? Ушунун баарын Алинур алдыбы? Сколько здесь квадратов? 27 соток. 27 соток. Вместе с дорогой, да? Бүт Не, мына это мына всё, бүт это огорожен, наша все. Жолду да сиздер сатып алдыңыздар. Жок, ал бир госак. Ал бир госак. Жолду просто ал генпланда тартылып калыптыр, биздин участокто экен. Если вдруг, например, вы юрист, да, как я понял? Она домком у нас. Ну, вообще, по юридической части у вас же какие-нибудь понятия есть, У нас правильно? нет с нами, у нас есть свой юрист. Да. Если бы ваш юрист был, он бы, наверное, знал бы, Вот да? в понедельник мы его, он придет, да, там? Да, хорошо, мы объясним, без проблем. Это наша земля, мы 27 соток купили. По генплану здесь вот дом стоит, он через градсовет прошел, да? Не мы его проводили, этот градсовет. Мы готовую землю купили, запроектировали дом. Мурдатан жол болчу бул жак. Жок, аны, например... Более сиз билип атасыз, генплан боюнча жол болчу деп, ошону билип туруп сатып аласыздар. Ооба, сатып алатабыз, ооба. Жолду ошондо. А биз Ошондо сиз мойнуңузга алып атасыз. Мэрия сизге жол экен билип туруп сатып берип турабы? Жок, мэриядан албадым мен. Кимден алдыңар? Частный лицо. Ушу жол экенин билесиңер турабы? Пожарный заезд болуп өткөн. Ооба, пожарный заезд жол экенин билесиңер турабы? Анан бул жака стройка жүргүзөбүз деп атасыңар азыр турабы? Бул жагында стройка жүрбөйт, бул жагында жүрөт. Жок, жүргөндө деле жолду ачып койгула, бул жакта Мороженый цехты сатып алышкан турбайбы? Мороженый цехты сатып алышыптыр. Ошонун аянтына салып. Биз мен, например, могул үйдүн үчүн могул жак тарабында жашаймын. Сиздер азыр бияка Г-образный болуп үй салынат деп Силерге да неме бар да, туурабы? Требование. Пожарный неме болуш керек өзүңөрдө. Аны силерге бербейт да уруксат. Эч. Бербейт. Анда биринчи күнү келели, юрист менен келели, прям метрлеп. Силер, вы же инженер, да? Да. Назар. Вот от нашего дома
вот следующий домго чейин по всем нормам жана апу эмес беле мурда азыр эмне дейсиз? АГЗ боюнча канча метр болуш керек? 20, да? Нет, 20 метров у нас примерно вышло здесь. Вышло, да? Если вы... Нет, они хотят там площадку строить. Здесь они хотят площадку строить. Они Г-образный, вот такой дом будет, двухподъездный. Можно говорить, вот так будет Г-образный. Да. Вот так. Вот не вот так. Не к вашему предмету, а вот так. Напротив нашего завода. Стройка жүргөнгө болбойт да. Болбойт. Без хороших. Нет, подождите, здесь будет площадка детская. У вас есть Да мы вообще спать не будем тогда, да? Только детей будем слышать. Вместо этого здания. Ой, они здесь дом построят и площадку, естественно, и все захотят, я же говорю. Вот это все огорожено, они купили, они будут строить все, что хотят. Сіздер ошақта күнде естіп отырсыңдар, ертең 9-да біз вообще жолға шыға албайбыз. Мына жерде бары пробка. Кешінде кіре албайбыз. Біз тіге центральный жолдарды айтпайлы ғой, біз үйімізден шығып тұру пробка. Мына жерде школдар бар, толтыра машина. Азыр мына жақты ашып қойсаңдар, хотя Байке, біз қантип стройканы жүргіземіз анда? Біз қантип стройканы жүргіземіз? Аны білбеймін. Болбойт силерге. Силерге болбойт бұл. Жоқ, если, например... А на сколько жителей вы хотите дом построить? 81 квартира. 81. Суть эки никак болбойт да, строительство. Ошону биз айтып атабыз. Болбош керек. Анда жерди мейли сатайын сиздерге. Өзүңүз Ал албайсыңар. твои проблемы. Жер алған өзгеріп проблема. Мына жолды қарасың. Қалағанды ашып қоясың өзіңөчү. Бізге жол жоқ. Акылбек Жапаров. Эки болбош Ана жолды жауып алған, бүтін эле жолды. Ооба, меники да. Болбойт. Кандай? Жолды сіздер қалағанда ашып, қалағанда жоқ. Ошондо жол сатып алдыңар. Жолду сатып албадым, мен участок içinde жол барбы? Жол болгон бе мында тиянан кийин Байке, мына любой проектте пожарный заезд деген болот. Биз пожарный заездди ачып атпайбызбы бул жактан өзүбүзгө? Могул үй Кудай сактасын, өрт өчүрүү болсо пожарный машина кириш керек да. Жок, ал могу түшүнөт. Просто могу көчөнүн уланысы болуш керек болчу. Билбейм анысын. Билбейм анысын. Жолдун четинде тротуар болуш керек. Ошону сиздер кандай эме кылдыңыздар? Например, мына биз 3-чү подъезд ишибиз, сиздер бизге вообще жакын салып атасыздар. И проектиңиздер да аябай туура эмес салынган вообще. Как беги дом түшкөнгө болбойт. Как турган жерге сиздер канча компания отказ берген жерге сиздер келип үй салып атасыздар. Туура эмес такыр. Биринчи эле меселе билип туруп баары. Мына журналисттер суббота күнү келип калыптыр. Мына сурагыла мына жактан бир эле ушу жүздөгөн жол жерде 50 домго бир эле жол бар. Макул, мурда бул жерде жол бар беле? Силерге ачык беле бул? Жок, ачык беле силерге. Анда мэрияга барып туруп ачкыла да жолду анда. Ажыбек Батыры жол курулуп атканда, тең жерге токтоп калганда, анан биз суроо жатканбыз. Эмнеге тең жерде токтоп койдуңар десем, келечекте могу жакка жол ачылат, могу жерде турган Чапаевага кошулат деп анда байке, ал мен өткөрөбүз деген да. Бул жерде сиздердики канчалык деңгээлде мыйзамдуу жасап атасыңар, бул башка маселе болуп атат да. Сиздер бул жерди сатып алдык деп атасыңар, макул, сатып алыңар. Биз сиздердин сатып алганыңызга эч кандай претензия кое албайбыз. Бирок сиздер бул жерде чоң мыйзамдын негизинде карашыңар керек да. Бул жер өзү мыйзамдуу жерби же мыйзамсыз жерби? Сиздер бир правовой экспертиза жүргүздүңүздөр да. Правовой экспертиза жүргүзүп атканда, ушул жерде сиздер так карашыңыздар керек эле. Тиги Ажыбек Батыры эртеби кечпи бул шаардын баягы генеральный планы деген нерсе бар да. Пландык негизде ушул жерде жол өтүш керек деген көрүнүп каралып эле турат да. Ошол нерсени сиздер билип туруп ошол нерсени сатып алгансыңар да. А сиздер да могу жерде айтып атасыздар. Могу жерден СНИП боюнча канча метр таштайбыз деп. 17 метрби, 23 метрби, 30 метрби, эми ал өзүңүздөр нормаңыздар бар. Бирок нормаңыздарды сиздер кандай таштайсыздар? Таштап туруп бул жака өтсөңүздөр, тияктан да 23 таштасаңыздар, анда бул жерде силерге дом батпайт. Үй батпайт. Никак. Тем более сиздер бул жер турак жай. Бул адамдар жашай турган турак жай курабыз деп атасыздар. Бул жактарда турак жайлар турат. Сиздер ушул нерсени аябай тактап карап коюшуңуздар керек да. Сатып алаткандан мурун сиздер бул жерде атайын укуктук бир экспертиза жүргүзүп туруп, элдер менен, жителдер менен сүйлөшүп, макулдашып туруп, анын ушул нерсеге кадамга барышыңыздар керек эле да. Туура сиздер бул жерде салганы укугуңуздар бар. Биз да тийиштүү органдарга кайрылдык. Бирок тийиштүү органдар кандай жооп берет, биз аны дагы күтө турабыз. Биз жообун алгандан кийин биз ушул жерде аягына чейин күрөшкөнү мыйзам таласында, мыйзамдык жолдо сиздер менен күрөшкөнгө даярбыз. Соттошсок соттошобуз. Биринчи станциялоо, экинчи станциялоо, үчүнчү станциялоо барган даярбыз. Бирок бул жерде мыйзамдуу жол жүрүш керек да. Бирок сиздер да ушунча адамдарды каратып туруп, бирок ушул кадамга барып атканыңыздар,
ошол нерсени түшүнүп туруп бүгүнкү күндө мына экология биринчи маселе, смог мына ыч болуп атат. Экинчиси мына кече Турцияда болгон мына апаттар, жер титирөөнүн апаттары канчалык деңгээлде ушундай строительствого уруксат жол болот, болбойт, аны карашыңыздар керек эле. Көп жагдайлар, факторлор аябай көп болуп атат да. Ошол нерсенин баарын силер карап коюшуңуздар керек эле. Ушул жерлер каралбай калган. Жолду тосуп албаган да бизди жолду тосуп алатпайсың, уят да. Ал биздин участокто участок эмес, бул негизи жол болуш керек, муну карабайсың. Сиздердики бул жер кызыл китеппи? Кызыл китеп. Канча сотеги? 27. Ошондо мына жолго да кызыл китеп барбы мына жерге? Байке, бул общий участок. 20 ошо жерге кызыл жолго кызыл китеп бергенби? Мыйзам жагынан, а? Полный бар. Эме болуп атпайбы, жана мэриячы кээ бир ошондо жолго салып алган үйлөрдү эмне кылды? Снос кылды да. Мэриячы. Бул жер жол деген кызыл китебиңиз бар, башкасы бар, жолду узартыш керек болду. Мисалы Токтогул көчөсүнө, тетиги чыгыш 5ке чыгарды, восток бетке. 5ке болгондо кантип үйлөрдү алдык бүт баарын. Үйдү алды. Ошондой эле бул генпланга кирип калса, элдер муну жолду сурап атса, анда кандай болуп атат? Бардык мыйзам чегинде болуп атат да. Биз расширениени алдык. Силер бизге эмес, анда полный госорганга кайрылгылады. Ошо сиздерге ким обещать этти жолду? Мэриябы? Мэрияга барыңыздар анда. Мыйзамсыз Сиздер жөн эле жол тосуп үй куруп алдыңыздар. Сиз сусузбу мыйзамсыз дегенде? Бул жерде жол болчу, биз билгенбиз деп айтып атсак, эми сиз болсо кайтып бул жолду эме кылып атасыз. Бул туура эмес. Бул пожарный заезд. Жок, сиз азыр жана эле айттыңыз, ген план боюнча бул жерде жол өтмөк экен деп, 8 метрлик жол бар деп сиз өзүңүздүн оозуңуздан биз уктук бул жерде. Азыр эми андай эмес деп айтып атасыз. Сиз өзүңүз туура эмес деп атасыз. Мыйзамды биз дагы жол менен кадам менен барайлы деп атайын биз ушул атайын ушул тийиштүү органдарга кайрылдык. Биз дагы жолун күтүп атабыз. Сиздер сыяктуу эле биз дагы жолун күтүп атабыз. Жолун алгандан кийин эми бүгүн жагдай ар жака болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыз, апаттар аябай мындай жүрөк түшүргөн апаттар болуп атат да. Могу үй менен сиздердин үйүңүздөрдүн ортосунда аралык, кичинекей аралык калат. Ашпаса 8-10 метр аралык калат. Ушул жерден бизде эртең кайда башталат да, талаш тартышчы. Сиздер биз 8 метр же 7 метр калтырып коесуздар. Бир кандайдыр бир 0,ойдон 0га чейин бир 8 метр деп көрсөтүп коесуздар. Ошол жерден кайра талаш баштайбыз. Өзүңүз элестетиңиздер, бул территориясынан биздин территориядан 25 метр калтырып көрсөңүздөр, бул жер өзү анча метр чыкпайт. Кайсы жагынан сиздер бардык норма менен өтүптү. Положительный заключение госэкспертиза алдык. Эми дальше мен сиздерге айтып атам да, понедельник келиңиздер. Бардык расширительный документтер көрсөтөйүн деп атам. Мына ал жер менен бул жердин аралыгы канча чыгат? Примерно. Билбейт экенмин байке, эсте жок. 50 метрге чыкпайт. Сен бул жактан 20 метр бул жака кой. 20 метр бул жака, сен 10 метрге үйдү батыра аласыңбы? 14 метр деп атат. жол түшө калды. Мындай куруп алды. Анда байкел эмне кыласыздар? Азыр ушул жерден пикир келип башталат. Булар азыр бул жактан да аз метр. Мен сиздерден качкан жокмун. Например, келдиңиздер, өзүм сразу келип, например, бардык суроолоруңарга жооп берейин деп келдим. Например, көп компания андайга барбайт, например. Например, бардык жалоба ыргытып атасыздар, бизди эле чакырып атышат. Ушуна бар документтерди көрсөтүп атабыз. Эми бул жерде жөн эле однобокий кылган Биринчи күнү келели анда, баарыбыз. Офиске келиңиздер. Каякта офис? Сухой Батыра 5 тропирде. Бул жака келиңиздер, офиске чакырбайт. Калсаңыздар офиске. Байке биринчи ушул жака келиңиздер, көргүлө мына жерде эртең менен канчалык Эртең менен келели. Пятница күнү. Силер да келип бере аласыздарбы? Биринчи күнү сиздер анда документтериңиз менен келбейсиздер. Хорошо, саат канчага анда? Эртең канча? 10:30 жакшы эле. Анда уже пробка бүтөт. Же 5те келгиле, же 9да же кечинде 5те келгиле, бул машина жылгал болбой калат бул жакта. Вообще мындай нары бери баскан болбой калат. Биз жумушка барып мына жерден чыгып кетейин эле, жарым саат ушул жакта өтүп кетет. Эртең менен 8:30дабы? Ооба. 8:30. 8:30га келе аласыздарбы? Жок, түштөн кийин келели. 8:30 5ке келиңиздер. Анда биринчи күнү 5ке келели, анда 5ке. 5ке болсо. Биринчи күнү 5ке келесиздерби? Назар, ага чейин силер только мусор эле чыгарып турасыңар да, котлован казбайсыңар да, пока. Понедельник казабыз. Ошонучу Акназар Тотбесович, байке сиз ойлонуп, азыр биз бир эле домдун эме жителдери чыгып атат. Бияктагы домдун баарын жителдери чыкса, аябай чоң зычуу болушу мүмкүн. Ошондо Эми биз дагы иштешибиз керек да. Бизде деле обязательстволорубуз бар. Сиздики незаконно болот, ошону түшүнбөй атасыз да, эч түшүнбөй атасыз. Сиздики незаконно болуп атат. Түшүнбөй атасыз ошону. Кайра эле сиз өзүңүздү күнтүртүп атасыз. Сиздики незаконно болуп атат. Байке, сиздики незаконно болуп атат. Сиз айтсаңыз эле, незаконный болуп калат. Айтып түшүнүп атпайбы? Здраво мыслящий адам Бул жака 20 метр, бул жака 10 метрге жол үй курасың. Айтсаңыз незаконный болуп берет. болбойт. Биринчи күнү келгиле да ошо
жөн эле урушуп атасыздар. Биринчи күнү котлованды казып баштайсыздарбы? Баштайбыз. Батирелерди сатып атасыздарбы? Жок, сата элекпиз. Кайра баштайбыз. Куруп бүтүп туруп сатасыздар. Сен уже тура эмес. Урабыз, андан кийин сатабыз. Анда сен ошо баардык документтериңди биз көрөлү, эгер туура болсо баштан. Биз ошолорду алып алып туруп барабыз да. Ошого кимдер уруксат берген, ушунча көздү карап туруп, ушул жерге кимдер уруксат берген, ошону биз да билели да. Ошого строительный айынан Турцияда ушундай болуп атты, ызык жол. Лишь бир салыш керек, сатыш керек, акча кылыш керек. Мына таксын. Ошол уруксаттарды ким берген, ошолордун баарын алып келип көрөлү. Неге күнөөлөп атасыз? Айтып түшүндүрүп атабыз сизге. Не соответствует? Чему не соответствует? Законго, мыйзамга. Ошол кайсы? Жакан неге салганы болот? Айтып атпайбы? Түшүндүрүп айтып атпайбы? Менде мыйзамда бардык документтер бар. Документтериңерди, туура болгон документтерди алып келгиле, кимдер кол койгон, кимдер берген көрөлү да. Ошо эгер нормальный киши болсо, бул жака нормальный киши кол коюп уруксат бербейт болчу негизи. Келбей эле койсун бизге. Негизи мындай туура иштеген киши болсо, бул жака уруксат бербейт болчу. Сурам бар да. Мейли, ар жак бул жак строительный норманы карап эле коелу, айтпай эле коелу. Мыйзамдуулугун биз түшүнбөйбүз, эми ал экспертсе биз жүргүзө албайбыз да. Бирок сизге бир эле сурам да. Ол үйдүн единственный күнгө жагуучу жакта, күн тие турган жагы. Анан буну сиздердин оюңуздар боюнча кантип бизге күн каяктан тиет? Себеби мына микрорайондордо үйлөрдү, Асанбайда үйлөрдү карасаңыздар, бул Союз малындагы пландык негизде салынган үйлөр да. Атайын үйлөрдүн курулган сторонасы күнгөйгө бир аз мындай кыйшайып туруп, күнгөй жак карап турат да. А сиздер андай кылсаңыз, сиз куруп көрүңүз. Жөн эле мындай өзүңүздүн эле мындай визуалдык түрдө карап көрсөңүз, биз тосуп коюп атасыздар. Силердин үйүңөргө биздики полный параллельный кетпей атыр да. Параллельно болуп калды. Карап көрүңүз. Сиз каяка кыйшатасыз? Өзүңүз төрөңүз көтөрүлө турат. Кыйшак турбайбы. Силердики деле түп түзүлүп эмес да. Биздики түз эмес, бизди кыйшак турат. Ооба, кыйшак турат. Карап турат. Бирок ошол жакты карасаңыз эми биздикин деле ошо тосуп коюп атасыздар алдычы. Биздин чыккан талабыбыз ошол нерсе болуп атат. Бул мына смог, ыш, шаар бул смогто турат. Экологиялык өзүңүздөр көрүп атасыз. Чоң бир кандай дейбиз, катастрофа дейбиз, бир аябай татаал абалда турат да. Ошол нерсени сиздер норманы карадыңыздарбы? Ооба, карадык. Адамгерчиликти алайлы мейли, адамгерчилик факторду алайлы. Карадыңыздарбы? Кантип бизге күн тиет, айтыңызчы. Кайсы жактан бизге эме болот? Ар жагыбызда дом, бул жагыбызда дом. А бул жерде сиздердин копкон үйүңүздөр ашып барса 8 метр чыгат эртең мен айтты дейсиз. Сиз айтасызбы, 8 пожарный безопасности, пожарный дагы техниканы өткөнүн карадым да, анан үйдү коюп салдым. Мыйзам мага жол берди деп коесуз да эртең берсе десечи. Ошо барабыз. Ошол жолго барабыз. Үйлөр сатылгандан кийинчи эч ким күчү жетпей калат. Алар да бизге окшош ыйлайт. Бирөөлөрдүн акчасын алып аласыңар. Алар келип алып, болду чыгылбагылачы, биз акчабызды берип койдук деп бизден суранат. Бирөөнүн акчасы, алар канча кыйналып тапкан акчасын мыйзам жерге куруп коюп тургандан кийин тигилерди ызылдатпагылачы. Эртең мэрияда түртө албайт бул жактычы. Элден акча алып алгандан кийин мэрия төлөп бере албайт ал акчаны. Анан силер бербейсиңер ал акчаны. Анан тигилер кыйналып атпайбы? Баштаганда бул үйгө эч кандай залал келбейт. Ушундай аралыгы жакын болсо да. Өтө жакын эмес. Тазалаганда бизге кандай болот? Мындай кылайлы, биз законом саат 10га чейин мо. Саат 8ден 6га чейин иштөө убактысы болот. Биз ошону нарушать этпейбиз. Воскресенье күнү иштебейбиз ошо. Бирок бул үйдүн турушунда сиздер котлован кылсаңыздар эч ким кепилдик бере албайт. Бул жака подушка коесуздарбы? Жака подушка коесуздарбы? Биз жака, биздин сторона жакта. Ошо казып атканда көрөсүзбү? Ал жакта Казбайсыңар. Биз каршыбыз. Акбазар могу жактан суга жооп бериңизчи. Кечинде саат 10дон кийин деле могу жерге кирпичтер чогултуп салып атат, балдар. Мен айнектен карап коюп аттым. Саат канча экенин эсимен чыгып калыптыр. Ошо элдер уже жата турган убакта силер иштеп аттыңар да. Ошо режим даже эмени дагы сактабайсыңар. Бул жерде канчалаган адамдар жашап атат. Балалуулар бар, башка кемпир чалдар бар. Ошону деле силер азыр мынтип эми эле азыр ишиңер баштала элек. Мынтип эле бизди эме кылып коюп атасыңар. Мындай адам сакташыңыздар керек го Мактанзан мырза. Эми 6-чы эс алган күндөрү да буларга тынчтык керек да. Ооба, кечиресиздер, анысын билбей калыппыз да. Бул жерде просто бывший хозяин бузуп кеткен эле да. Бунусун биз азыр тазалап атабыз мусорларды. Азыр ошол жактан котлованга барсаңар үйгө таасир болбойбу? Болбойт. Болот да. Бизге тиги жактагы үйдүн Урматтуу жашоочулар, эми биякта убакыт карабай, өзүңөрдүкүндө кармай, анда биринчи күнү саат 5те ошол жерге келебизби? Келиңиздер, биз да келип берели. Машиналар өтүп аткан жерде калат, пробканы снимать эткенге. Биз эртеле келебиз, эми буларга канча 5те келе аласыздарбы? Келебиз. 5те келе алат. Эми биздин деле Бирок айтып атат, биринчи күнү булар котлован казып баштайт экен. Производственный графигибиз бар да. Казып баштайсыздар. Казып баштайбыз. Кайсы убакытта куруп түшүңүздөр керек ушул үйдү? 1,5 жылдын ичинде эксплуатация тапшырышыбыз керек. 1,5 жылдын ичинде.
Сиздер бирок биздин угушубуз боюнча сатып алган мөөнөтүңүздөр жакында эле болгон да. Ооба. Сиздер ушул кайсы убакытта бул жерге разрешительный документтерди алып койдуңуздар? Ошо 10 февраль полный колубузга тийди. Бир айда эле баарын бүтүрүп Сентябрда алганбыз былтыр. Сиздер жеңиши жакында сатып алаттыңыздар, дал келбей атпы? Сентябрда сатып алганбыз, февралда полный документацияны 2022 сентябрь алып атасыздар да? Правительстводо сентябрда алган документ дом курганга февралда дайын болбойт. Болбойт никак. Жок, мен жок. Ал эми кандай жолдор менен кылдыңар билбейм, дайын болбойт. Минимум 1 жыл дайын. Сиздерде жанагындай жол болбой атабы? Жана курулуш, катлабан казган курулуштун ичине кирбейт да. Сиздер катлабанды каза бересиздер, бирок разрешительный документтери кийин параллельно жасайлы оюңуздар жокпу? Мирский, могул. Тактоо иретинде сурап атабыз да, бизде дагы түшүнүк бар да. Тактоо иретинде сурап атабыз. Председатель ТСЖ-ңызга көрсөттүм го. Положительный заключение. Кечеле Садыр Нуркожоевич мындай үйлөрдүн курулуштарына мындай уруксат берилбейт деп айтты да. Сиздер понедельниктен баштайбыз деп атасыз. Буну биз кандай түшүнсөк болот деп ойлонум да азырчы. Кечеле интервью берилди. Мындай нерселерге будан кийин жол берилбейт деп. А сиздер понедельник баштайбыз деп жатасыздар. Ошого чейин баштап алалы деп атышат, значит. Бул өтө туура эмес. Азыр муну силер мыйзамдуу деп атасыңар. Ошо мыйзамдуу кимдер мыйзамдуу кылып берди? Эгер ушу мыйзамды билген киши бул жерге 4 айда уруксат бермек эмес. Бермек эмес. Алмак эмес. Сиз айттыңыз, бирок 4 айдын ичинде мен уруксат документтерин алып бүгүн эле даяр. 4 ай дебедим, сентябрдын 6 ай деп коелу. Жок, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, вот 4 ай, 4-5 ай. Декабрдан эле ушундай уруксат Ошо биякта аябай чоң акча роль ойноп атат. Бизде дагы болуп атат да. Элдин мнениясын эч ким укпайт. Элден дагы бул жерде азыр көп эме башталат да. Байке, ал 3-4 айда документ түшүндүрүп эч кандай эме болбойт да. Байкелер мындай кылбайлы. Күнөөлөп айтпайсыздар, Азыр байке монтип сиз монтип күнөөлөп эме мени кылбаңыз. мындай эме кылып атасыздар да. Мен сиздерге жакшы ниет, ой тилек менен эле келдим. Сиз ой тилек менен бул үйдү салбайт элеңиз. Азыр, например, 89 квартира сизге наразы болуп турат. Эртең бул сиз 81 адамдын дагы наразычылыгы эки эсе көбөйөт да. Сиз ошону ойлонбой туруп анан бизде мына биздин ондой эле дом болот экен да, бизде 89 квартира бар. Ушундай эле үй болот экен, чоңдугу деле ушундай эле 81де кандай биздин жителдерге келип бир аз уруксат сурап, ооба, биз менен бир сүйлөшүп көрбөйсүздөр. Болду эми Ооба, крышасы менять этип атат экен деп ойлоппуз да. Булар даже бизге ойлодук. Биякта ремонт жасап аткан окшойт. Мен бузбадым, эжекелер. Бул жерде ошол бывший хозяины, бул жерде фермалар бар эле. Ошолорун бузуп алып кетти. Анда сени алдап кетиптир да. Сени алдап кетишти. Эми алар болсо разрешительный документтердин баарын тактап койгула, биз да ошолорду териштирели. Көрсөткүлө, бизге бирден копия бергиле. Биз көрөлү дагы. Ошо мыйзамды караштыралы. Ошону кайсы жерине туура келет, кайсы жерине туура келбейт. Туура келбеген жерин ким кылды? Туура келген жерин ким кылды? Эгер мен бир жерде иштеген болсом, мен мынтип карап отуруп, жок койгула, бул жака салганга болбойт деп айтат. Мыйзам деле ошону деп айтат. Урматтуу Со Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, мынакей азыр ошол бул жерди сатып алган компаниянын дагы генералдык директору өзү келди. Элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Бирок ушул үйдүн жашоочулары Ажыбек Батыр 1В дарегинин жашоочулары болсо, бул курулушка караманча каршы. Эми компаниянын өкүлдөрү дагы биринчи күнү келип, толук документтерди көрсөтөлү, тиешелүү органдардан, ошо кала бийлигинен дебесе баарынан биздин колубузда документтерибиз бар. Биз курулушту жүргүзөбүз, катлабанды биринчи күнү казып баштайбыз деп атат, бирок жашоочулар каршы болуп атат. Эми бул жагдай кандай өнүгөт, аны биринчи күнү көрөбүз. Бизден алыстабыңыздар, кызыктын баары алдыда.